Чоң рахмат. Биринчиден биздин устатыбыз, өзүбүздүн сүйүктүү агабыз Абидин акебизди бүгүнкү бенефисиңиз менен куттуктайбыз. Абдан кубанычтабыз. Жана бияктагы байкелер айтып кеткендей, Абидин аке менен көп жүргөндө биз гастролдоп калдык. Негизи аябай тез даже кээ бир туугандарга караганда, кошуналарга караганда Абидин байке менен биз бачым көрүшүп турабыз да. Сүйлөшүп, баарлашып, тамашалашып, ден соолук сурап дегендей. Анан өзү жана байке айткандай, улуумун мен биз көрбөй калдык да, мисалы Ырыспай Абдыкадыров аксакалдарыбызды, алардын ырларын ырдайбыз, бала кезден бери ырдачык, бирок кандай сонун мындай улуу, великий залкар адамдар да. Биз ушул ал адамдарды көрбөсөк дагы, ошол Абидин байке ал адамдардын ошо жанында шакирт катары жүрүп, алардын бир гана ырчылык эмес, ошо сахнадан аркы жагында болгон окуяларын, мүнөздөрүн, кыялдарын, кандай адамдар болгонун биз баягы бер жактан кооз көрүнөт, башкача адамдар го деп мындай телевизордон көрчүк да, идеал катарычы. Бирок алар деле адам, алардын да мындай мүнөздөрү бар болчу, жакшы жактарын айтып көбүнчө, анан ошол тамашаларын, окуяларын баарын айтып бизге, анан аларды ошол Абидин байке аркылуу мындай тааныштай эле болуп калды да. Мисалы Ырыспай Абдыкадыровду билип калдык, өзүбүздүн агабыз катары эле, көзүн көрбөсөк дагы. Абидин байке ошол Ырыспай Абдыкадыров, Мамажанов көп залкар адамдардын жанында өзү шакирт катары жүрүп калган. Биз ошондой сыяктуу эле Абидин байкенин астында биз шакирт болуп калдык да, кийинки муундардын ошол катарын толуктап. Анан эми чыгармачыл адамдар негизи бир аз айрылмаланып турат да. Бул бала кезинен эле билинет да. Мен деле мындай туугандардан баары чогулуп калсак, өзгөчөлөнүп турчумун да. Негизи чыгармачыл адамдардын өзүнүн ички бир дүйнөсү болот да. Бир башка бир дүйнөсү болот. Абидин байке деле айтып атпайбы, жандай табиятта чымчыктарды сайрап атканын карап алгысып каласың да, мисалы. Өзүнүн дүйнөсү бар, Өзүнчө бир симфония деп, жанагындай симфония бирге кирип кетипчи. Мындай бала кезден эле чыгармачыл адамдардын баардыгынын мындай тарыхын окусаң, ошол улуу жана Майкл Джексон болобу, башкалар, булар бала кезинен эле бир өзлөрүнүн бир мындай странностьтары болот да. Ал менде дагы бар. Бирок ал негизи бул жанагы бир гана ырчылар эмес, жана наука менен кеткен адамдар, мисалы да, мындай өздөрүнүн бир эмелери болот го, странностьтар. Анан менде да бар болчу да, ошондойчу. Анан Абидин байкеде карап, сенде бир аз кичине мындай Ырыспайдын дагы бир эмелери бар экен деп, мындай окшош жактары бар экен. Орусча айтканда замашкаларыңар окшошуп кетет экен, сүйлөгөнүңөр же болбосо мындай тамашаларыңар, көз караштарыңар деп көп айтып калат да. Анан мен Абидин байке айтып кетмек элем, сиз деле ошондойсуз мындай карагандачы. Мындай өзүңүздүн айырмаланып турат да. Негизи чыгармачыл адамдарда деле мындай өзүнүн кесибине жараша бул дагы чоң бир үй бүлө болуп калат экен да. Бирок ошонун арасынан өзгөчөлөнүп бир жакшы көргөн, өзүңдүн агаң катары жакшы көрүп калгандагы бир кумир катары тутуп, дос болуп, агайыны болуп калгандагы, айырмалангандагы инсандар болот экен да. Анан эң эле сап башында турган, эң эле жакшы көргөн, ушул улуу муундардын арасынан жакшы көргөн ушул инсан бул мен үчүн Абидин байке да. Себеп дегенде Абидин байкени азыр көп мактап атабыз, сизди сыйлайбыз деп атабыз. Бирок мен башкалар болсо, мисалы башка улуу инсандар отуруп, Мирбек келип, бенефисиме келип бир аз сөз айтып кой десе, баягы стандарттуу сөздөрдү айтабыз. Сизди сыйлайбыз, урматтайбыз деп жанагындай. Рамкадан чыкпай. Бирок бир аз кичине башкачараак айткым келип атат да Абидин байкегечи. Мен сизди аябай жакшы көрүп калгам, Абидин байке. Мен эми сый ал боло турган иш, бирок мындай эми мындай көп адамдар улуу кичүү деген бир барьер болот да. Особенно бизде улуу мундагы ырчылар, мисалы бизде караганда, бар так ойногула дегенде эле, жакшысыңарбы, кандайсыңар, жакшысыңарбы деп эле, жакшы деп эле болду. Учурашып эле кетмей да. Анан Абидин байкеде андай жок. Абидин байке бир гана бизге эмес, любой адамга, мындай көчөдөн тааныбаган адамга деле мындай дос катары, эч кандай өзүн бийик сезбейт, же болбосо өзүн ырчы сезбейт, композитор сезбейт. Мындай эле адам укканды да жакшы билет. Бир толкунга түшө алат. Бүт
мындай социалдык положениясы кандай болот, там министрби же болбосо көчөдө соодагерби баары менен бирдей сүйлөшөт да. Анан өзгөчөлүгү да чыгармачылыкка аябай баа берген адам да. Бул чыныгы чыгармачыл деп айтсам болот да. Сен талантың бар экен, сен жакшы ырчы болосуң, муну могу ырларды ырдасаң элдер сени угат, могу техникага сал деп бизди көп мындай өзүнүн болгон каалоо тилектерин айтып көп мастерстволорун үйрөндүк биз мастердин. Анан биринчи жолу кантип таанышып калдык? Биз деген жанагы ресторандарда ачык. Ал убакта деген Абидин Байкени таанычык, биз бала кезден кумир тутуп жүрөбүз да баягы. Анан кийин Абидин Байке деп эле мындай ресторанда ырчылардан дагы аябай уважаемый адам экен да. Ресторанда ырдап жүргөн кабачниктер бул чындык эмелер да, мындай музыкага аябай мындай айырмаланып турат. Аларга мындай шоу бизнес, мындай экранга чыгып клип тартыш керек, анан речканын астына туруп алып монтип звезда болом деген адамдар эмес да. Аякта дагы өзүнүн бир эгосы бар да, өзүн да мындай өзүн сезген адамдар бар да. Мен музыкантмын, мен живой ырдаймын депчи, фонограммчик эмесмин дегенде музыканттар бар да. Ошолордун дагы арасынан Абидин Байкенин бир эме өзүнүн бир абырою өтө бийик болчу да. Абидин Байке деп мындай сыйлап аккордеонду мыкты ойнойт деп мындай биз өзүм укпасам дагы башкалардан угуп жүрчүк да. Андан тышкары дагы өзү мындай аппаратураларга жандай бизнеске да жакын болчу да. Өзүнүн 2000-жылдары бир эки жанагындай Mercedes кабан машиналар экөө бар болчу. Анан биз кароолу Абидин Байкеде ал убакта машинам эме автоунага аргинин колунан келе бербечи айдаганчы. Анан биз туруп Абидин бир эмес эки кабаны бар турбайбы депчи мындай аябай суктанганбыз да мындай. Ошол жактан эле ошол заманда эле ийгиликке жетишкен, самодостаточный, успешный адам болчу. Анан кийин таанышып калып Байкени аябай жакшы көрүп калдык. Өзүңө окшош адамдарды мындай кээде жашоодо кездешет экенсиң да. Ошондо мындай чыныгы досчулук мамиле пайда болуп калат экен да. Абидин Байке деле менден өзүнө окшоштук жагын көп көрөт да. Биз кичине мындай чыгармачыл адам болгондо дүйнөбүз мындай тет жакта симфония жактан кээде биз отуруп бир ошол жактан сүйлөшүп келебиз да, чымчыктар жагы сайрап турган жактачы. Түстүү түш көрөбүз дебейсизби? Анан жакшы түшүнөбүз да аябайчы мындай тамашалашып дегенде анан кээде мындай үйүнө да жашап калгам да. Абидин Байкенин үйүнө анан мындай зеркаланы коюп туруп мындай кийинет да анан. Ал убакта деген Абидин Байке биз курактуу эле экен да. Мен көзүмө чоң эле бир киши көрүнчү да мындай. Мындай карасак биз 17 жашта экенбиз. Мен жаңы чыгармачылыкка аттанып жаңы баштап аткам. Абидин Байке бизден да биз курактуу экенсиз да мындай караганда. Мен кийин сүрөттөрдү карасам вообще жаш экенсиз да. Ошол убакта көзүк аябай чоң эле көрүнчү да. Анан мынтип эле могу кандай экен, могу кийим жарашат бекен деп эле десе, жарашат экен десе, кайра чечинде чото болбойт деле 5 жолу кийинип, чечинип, чачтарын карап. Мен мынтип коомда, азыр ушунда мен мынтип коомда, бул улуу эле киши эмне кылат деп, буну ким карайт дегенсичи. Тапканы кийип жүрө бербейди, 18 жаштамын да. Анан кийин карасак жаш экен да. Сүрөттөрдөн карасак именно 40 тегереги го дейм, плюс-минус мындай күч кубат келип мындай эң эле мындай сулуу мындай гүлдүн бышып турган бир маал экен да, көрсөчү. Бизге бала кезде чоң көрүнгөн менен анан көп мындай сонун гастролдорго да чыгып келдик. Абидин Байкебиз менен канча Россияны кыдырып келдик. Аккордеондон сонун ырларды ырдап, Абидин Байкеден радиодон укпаган ырларды уктук да. Рысбай Абдыкадыровдун ырдалбай калган, биз укпаган ырларын Абидин Байкеден аркылуу таандыдык да. Көп же ошол мындай ыр жактарынан, чыгармачыл жактан бизге көп пайдасы тийди. Ушул күнгө чейин ыраазыбыз, таазим этебиз Абидин Байке. Биз мындай өзүбүз коет экенбиз да, могу грантич, барьерди. Жаш балдардай партия коюна деп койсок, ал өзүнөн эле кийин уже сен менен сүйлөшпөй да калат. Кандайсыз Байке деп коет, болду. Мамиле жок болуп калат да. Абидин Байке мындай бир топ жаш аралык айырмабыз бар, бирок мындай өзүнүн досу катары кээде сырдашабыз, кээде сүйлөшөбүз, кээде тамашалашабыз. Эч кандай мындай мен улуумун же болбосо мындай акыл насаат үйрөтүп, мондай кыл, тигиндей кыл деп айтпайт да бизгечи. Бул мындай ишенет, дос катары сүйлөшүп, мындай кичүү болсоң дагы бирок ичиңдеги абалыңды билип, мындай өзүнүн мындай советтерин мындай мынт тигинт деп критика кылып айтпай, сени наоборот сүйдүртүп,
мындай айтат да, Абидин Байкенин айткан сөзү сразу жетет бизге, даже ошону өзүбүз кылгыбыз келип кетет. Абидин Байкен даже айтпасак деле мындай өзүбүз эле мынтип жакшы көрүп эле жанына жолугубуз келип эле, чалып эле ден соолугун сурап эле мынтип мындай жармашкыбыз келет да, ушундай бир өзүнүн бир магниттик бир эме касиети бар. Рахмат.